Салам достор, менин атым Жазайым. Биз менен англис тилин үйрөнүп жатканыңыздарга абдан кубанычтабыз. Сиздин бүгүнкү аракетиңиз эртеңки келечегиңиз. Мурунку сабагыбызда to be'нин келер чактагы формасы will be'нин суроолуу сүйлөмдө колдонулушу жөнүндө сөз кылганбыз. Бүгүнкү сабагыбызда will be'нин терс сүйлөмдө колдонулушу жөнүндө сөз кылабыз. Эгер сиз жөнөкөй сүйлөм түзө алсаңыз, анда сизге терс сүйлөм түзүү оп-оңой. Анткени жөнөкөй сүйлөмгө эле to be'ден кийин not деген бөлүкчөнү кошуп колдонсок, сүйлөм терс сүйлөмгө айланат. Мисалы, I will be a journalist. I will be a journalist. Мен журналист болом. Бул жөнөкөй сүйлөм келер чакта мен келечекте журналист болоорум жөнүндө айтып жатам. Ушул эле сүйлөмгө to be'нин келер чактагы формасы willден кийин not деген бөлүкчөнү кошуп колдонсок, сүйлөм терс сүйлөмгө айланат. I will not be a journalist. I will not be a journalist. Мен журналист болбойм. Willден кийин not деген бөлүкчөнү кошуп колдонуу менен биз сүйлөмдүн терс мааниде экендигин билдирип жатабыз. Келиңиздер, бул таблицага көңүл буралы. I will be outside. I will be outside. Мен сыртта болом. Терс сүйлөмдө I will not be outside. I will not be outside. Терс сүйлөмдө willден кийин not деген бөлүкчөнү кошуп колдонобуз. You will be outside. You will be outside. Сиз сыртта болосуз. Терс сүйлөмдө you will not be outside. You will not be outside. Сиз сыртта болбойсуз. He will be at home tomorrow. He will be at home tomorrow. Ал эртең үйдө болот. Ал эртең үйдө болбойт дей турган болсок, he will not be at home tomorrow. He will not be at home tomorrow. We will be at home tomorrow. Биз эртең үйдө болобуз. Терс сүйлөмдө we will not be at home tomorrow. We will not be at home tomorrow. You will be at the cinema. You will be at the cinema. Сиздер кинодо болосуздар. Терс сүйлөмдө you will not be at the cinema. You will not be at the cinema. Сиздер кинодо болбойсуздар. They will be at the cinema. Алар кинодо болушат. Алар кинодо болушпайт дей турган болсок, they will not be at the cinema. They will not be at the cinema. Достор, бул таблицада сиздер to be'нин келер чактагы формасы will менен will not'тун кыскартылган формасын көрүп турасыздар. Will subject apostrophe L болуп кыскартылат. I will, I'll, you will, you'll, he will, he'll, she will, she'll, it will, it'll, we will, will, they will, they'll. Ал эми will not, won't болуп кыскартылат. I will not, I won't. You will not, you won't. He will not, he won't. We will not, we won't. They will not, they won't. Келиңиздер, бул сүйлөмдөрдү салыштырып көрөлү. I will be a lawyer. Мен адвокат болом. I'll be a lawyer. Биринчи сүйлөмдө толук формасын көрүп турасыздар, экинчи сүйлөмдө кыскартылган формасын көрүп турасыздар. Экөө тең бирдей эле мааниге ээ. Мен адвокат болом. She will not be a cook. Ал ашпозчу болбойт. She won't be a cook. Ал ашпозчу болбойт. Биринчи сүйлөмдө толук формасын колдонуп жатабыз, экинчи сүйлөмдө кыскартылган формасын колдонуп жатабыз. Бул сүйлөмдөрдү терс сүйлөмдөргө айландыралы. I will be here tomorrow. I will be here tomorrow.
мен эртең ушул жерде болом. Биз to be'нин келер чактагы формасы will'ден кийин not деген бөлүкчөнү кошуп колдонушубуз керек. Демек, I will not be here tomorrow. I will not be here tomorrow. Мен эртең бул жерде болбойм. She will be at home in the evening. She will be at home in the evening. Ал кечинде үйдө болот. А терс сүйлөмдө кандай болот? Азаматсыздар. She will not be at home in the evening. She will not be at home in the evening. Will'ден кийин биз not деген бөлүкчөнү кошуп колдонобуз. They will be at work. They will be at work. Алар жумушта болушат. Алар жумушта болушпайт десек кантип айтабыз? Азаматсыздар. They will not be at work. They will not be at work. We will be late. We will be late. Биз кечигебиз. А биз кечикпейбиз дей турган болсок, we will not be late. We will not be late. Достор, бул биздин экинчи тапшырмабыз. Келиңиздер өзүбүздү сынап көрөлү. Бул суроолорго терс мааниде, башкача айтканда, жок деп жооп берели. Will you be a teacher? Will you be a teacher? Сиз мугалим болосузбу? Сиз мугалим болосузбу деген суроого сиз жок, мен мугалим болбойм деп жооп беришиңиз керек. No, I will not be a teacher. No, I will not be a teacher. Жок, мен мугалим болбойм. Сүйлөмдүн башындагы no деген сөз бул жок. Жок. Ал эми to be'нин келер чактагы формасы will'ден кийин колдонулуп жаткан not деген бөлүкчө бул болбойм, мугалим болбойм деген терс маанини берип жатат. No, I will not be a teacher. Же no, I won't be a teacher. No, I won't be a teacher. Жок, мен мугалим болбойм. Will not'тун кыскартылган формасы won't. Же no, I won't. No, I won't. Жок, болбойм. Кийинки суроо. Will he be a driver? Will he be a driver? Ал айдоочу болобу? Ал айдоочу болбойт деп кантип айтабыз? Жок, ал айдоочу болбойт. No, he will not be a driver. No, he will not be a driver. Жок, ал айдоочу болбойт. Же no, he won't be a driver. No, he won't be a driver. Жок, ал айдоочу болбойт. Will she be at work? Will she be at work? Ал жумушта болобу? Жок, ал жумушта болбойт деп кантип айтабыз? Азаматсыздар. No, she will not be at work. No, she will not be at work. Бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Сиздерге тапшырма даярдап койгонбуз. Төмөндөгү шилтеме аркылуу кирип, тапшырманы онлайн аткарып кетиңиз. Кийинки сабактан көрүшкөнчө.